сабак. Умтулабыз билимге, кызыктарбыз илимге, учурашып алалык баарыбыз тегиси эле. Көңүлдөр куунак жайдары, сабагыбызды баштайлы. Саламатсыңарбы, билимге умтулган менин сүйүктүү окуучуларым. Китеп, дептер, калем-саптарды даярдап, кунт коюп, сабакка көңүл бурабыз. Эле сабак. Кыргыз тили сабагында адаттагыдай эле тамгаларды сулуу, элементи менен катасыз жазууну эсибизден чыгарбайлы. Ошондой эле отурууда түз отуруп, калем-сапты туура кармап жазабыз. Азыр балдар табышмакка көңүл бургула. Жайында дайым кооз көйнөкчөн, кышында калат көрксүз көйнөксүз. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Кана балдар, ойлонобуз. Туура, жандырмагы токой. Токой деген сөзгө суроо беребиз. Эмне? Токой. Заттын атын билдирген сөз. Токой деген сөздө канча муун бар? Туура, 2 муун. Кой. Канча тыбыш, канча тамга бар? Азаматтар, 5 тыбыш, 5 тамга бар. Балдар, тыбыштардан муун, муундардан сөз куралат. Токой деген сөздүн балдар, биринчи тамгасы кайсы тамга? Туура, ты тамгасы. Балдар, булар эмнелер? Кандай топторго бөлүштүрсөк болот? Туура, тыбыштар, муундар жана сөздөр. Сөз деген эмне балдар? Бүгүнкү сабак сөз жөнүндө болот. Бүгүнкү сабакта сөз эмне экендиги жөнүндөгү билимдериңерди тереңдетесиңер, сөздөрдү талдайсыңар, салыштырасыңар, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Сөз байлыгыңарды өнүктүрүп, көркөм сүйлөөгө машыгасыңар. Балдар, булар эмнелер? Муундар. Муундардан эмне түзүлөт? Туура, сөз түзөбүз. Келгиле, сөз түзөлү. Ки, теп, те, мир, жол. Эмне деген сөз түзүлдү? Туура, китеп, темир жол деген сөздөр түзүлдү. Демек, китеп дегенде эмнени түшүндүңөр? Китепти. Темир жол дегенде поезд жүрүүчү жолду түшүндүк. Демек, сөз жеке бир маанини билдирет. Сөз, китеп, темир жол деген сөздөрдү салыштыргыла. Эмнени айтууга болот? Ооба, китеп деген сөз бир гана сөздөн турат. Ал эми темир жол деген сөз
2 сөздөн турат. Демек, сөздөр түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал сөздөр болуп бөлүнөт. Келгиле, жөнөкөй сөздөргө мисал келтиреличи. Окуучу, оку, кызыл, бир. Ал эми татаал сөздөр. Көз айнек, ден соолук, бара жатат. Азаматсыңар балдар. Келгиле балдар, кар бүртүкчөсүндөгү тапшырмаларды аткарабыз. Кар бүртүкчөсүндөгү сөздөрдү окуйлучу. Жаады, аппак, кар. Бул сөздөрдөн заттын атын билдирген сөздү атагыла. Туура, кар. Эмне? Кар заттын атын билдирди. Кайсы сөз заттын сын сыпатын билдирет? Ооба, аппак деген сөз. Кандай? Аппак. Ал эми кыймыл аракетти билдирген сөз кайсы? Эмне болду? Жаады. Азаматсыңар. Эң сонун. Кийинки тапшырмада балдар. Жаады, аппак, кар деген сөздөрдөн сүйлөм түзөбүз. Сүйлөм канча сөздөн түзүлдү? Туура, 3 сөздөн түзүлдү. 1, 2, 3. 3 сөздөн түзүлдү. Келгиле балдар, сөздөрдү окуйлу. Таза, сак, дени, жүргөн түн. Бул сөздөрдөн да сүйлөм түзүп көрөлүчү. Таза жүргөндүн, дени сак. Ооба балдар, тазалыкты сакташыбыз керек. Антпесе, көзгө көрүнбөгөн миллиондогон микробтордон ооруп калышыбыз мүмкүн. Таза абада көп болуу жана ден соолукка пайдалуу. Сөздүк ишке көңүл бурабыз. Микроб оору жуктуруучу нерсе. Азыр балдар, микробтор деген сөздөн сөз жаратабыз. Бор, ким, доор, боор, коро, оор. Азаматсыңар балдар, силер дагы ушундай сөздөрдү жаратып, сөз түзүп алдыңар болуш керек деп ойлойм. Үйдөн өз алдыңарча дагы сөздөрдөн сөз жаратып көргүлө. Келгиле, билимдерибизди бышыктайбыз. Барыңар сөздөрдүн дубалына көңүл бургула. Сөз дубалындагы сөздөрдү окуйлу. Ар дайым, кыш, топ, арча, кар, кол кап. Булар эмнелер? Туура, сөздөр. Сөз жеке бир маанини билдирет.
Булар bir маанини билдирди. Келгиле балдар, кайрадан сөздөр дубалына кайрылсак. Дагы бир жолу сөздөрдү окуйлу. Ар дайым, кыш, топ, арча, кар, колкап. Эми балдар, бул сөздөрдү топторго бөлүштүрөбүз. Кандай топторго бөлүштүрсөк болот? Туура, жөнөкөй жана татаал сөздөр. Жөнөкөй сөздөр: кыш. Татаал сөз: ар дайым. Арча жөнөкөй сөз. Кол кап татаал сөз. Топ. Кар жөнөкөй сөздөр. Азаматтар, балдар, жөнөкөй сөздөр бир сөздөн, татаал сөздөр эки сөздөн турду. Азаматсыңар, тапшырманы ийгиликтүү аткарып алдык. Эле сабак. Сүлөөсүн, коён, түлкү, карышкыр, бугу. Азаматтар, бул сөздөргө суроо бергилечи. Туура, эмне деген суроо берилет? Заттын атын билдирген сөздөр. Ал эми көптүк түрүндө эмнелер деген суроо берилет. Эмнелер? Жаныбарлар. Жаныбарлар жөнүндө эмнелерди айтсак болот? Алар кандай, эмне кылып жатышат? Туура, түлкү, куу, митам. Карышкыр кол салат, жейт, улуйт. Коён коркок. Бугу токойдо жашайт. Сүлөөсүн күчтүү. Азаматтар, акылдуулар. Кийинки тапшырманы аткарабыз. Кыш деген темадагы текстти көркөм окуп, текстте канча сөз, канча сүйлөм бар экенин санагыла. Кыш. Ызгаардуу кыш келди. Айлананы ак кар каптады. Токойдо чээнге кирбеген жаныбарлар калды. Арчалар жашыл бойдон турат. Токой тынч, жым-жырт. Балдар, текстте канча сөз бар? Санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Текстте 19 сөз бар экен. Канча сүйлөм бар экендигин санайлычы? Биринчи сүйлөм. Ызгаардуу кыш келди. Бир сүйлөм болду балдар. Айлананы ак кар каптады. Экинчи сүйлөм. Токойдо чээнге кирбеген жаныбарлар калды. Үчүнчү сүйлөм.
Арчалар жашыл бойдон турат. 4-чү сүйлөм. Токой тынч, жымжырт. 5-чи сүйлөм. Бул текстте 5 сүйлөм бар экен. Эми балдар, ушул текстти дептериңерге сулуу элементи менен катасыз көрүп турганыңардай кылып көчүрүп жазгыла. Азыр мени менен чогуу сөздөрдү окуйлучу. Дос, достук, достор, достош. Эмнени байкадыңар? Туура, уңгулары бирдей болгон. Уңгулаш сөздөр. Уңгусу дос деген сөз. Балдар, уңгулаш сөз деген эмне? Туура, азаматсыңар. Уңгулары бирдей болгон маанилеш сөздөр уңгулаш сөздөр деп аталат. Алар бир уңгуга түрдүү мүчөлөрдүн улануусунан улам түзүлөт. Бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк? Сөз деген эмне? Ооба, сөз жеке бир маани билдирет. Мисалы, тоо, булбул. Сөз ар түрдүү маанилерди түшүндүрөрүн билдик. Жөнөкөй жана татаал сөздөр болоорун билдик. Сөздөр ар түрдүү маанилерди түшүндүрөрүн. Мисалы, кызыл, жети, чурка, саат. Сөздөрдөн сүйлөмдөр кураларын. Мисалы, булбул сайрады. Сулуу, катасыз элементи менен жазууну үйрөндүк. Балдар, сөз жан дүйнөбүздүн азыгы. Сөз байлыгыбызды байытып, сабаттуу жазууга жана сүйлөөгө үйрөнүп, бүгүнкү сабагыбыз пайдалуу, жемиштүү болду деп ишенем. Саламатта калгыла балдар.